Өткөн жылы июнь айында бышкан ак өрүк быйыл жаз эрте келип, май айында териле баштады. Өрүктүн бул сортун бышкандан кийин бир жума аралыгында терип, тезирээк сатып бүтүш керек. Антпесе өтө бышып кетип, сатыкка жарабай калат. Курт жегенин ажеени кылабыз мынантип, бөлөбүз. Жакшыларыны ошо экспортко ылайык кылып сорттоп беребиз. Өрүктөр жакшы. Биздин Кыргыз-Кыштак айылында эрте пышат. Бышыкчылык жакшы. Эрте пышты, анан чоңдугу чоң болуптур. Аз дегениңиз менен көлөмдөрү чоң болуптур мындай. Баткенде өскөн өрүк аймактын климаттык шартына ылайык өзгөчө болуп, башка аймактардагы өрүктөргө салыштырмалуу ширелүү жана таттуу болот. Ак өрүк эрте бышуучу Кадамжайдын Кыргыз-Кыштак айылында учурда каары жашы дебей, элдин баары өрүк бакта. Анткени быйыл өрүктүн баасы жакшы бааланууда. Шуну катарда азыр өрүктөр мына пышып терилип атат. Элдер мына бардыгы эле бизде ушундай көчөт менен алектенет, ар кандай жемиштер менен алектенет. Ушунун бир катарында өрүк терилип атат азыркы күндө. Бул азыркы мына терилген өрүк катар багыбыз бул Кыргызстан ынтымагы деген кооперативдин мүчөлөрүнүн өрүктөрү. Жакшы сатышып атат азыр мына Алматага, Бишкекке, Россияга алып кетишип ататтар. Кадамжай районунда ак өрүктөн сырткары учурда гиластын терими да жүрүүдө. Дыйкандын түшүмүн соодагерлер ордунан сатып алып, ички базарларга жана чет өлкөгө экспорттошот. Гилас бышып экспорттолуп жатат. Жалпы 1204 гектар жерге эгилген болсо, 6300 тоннадан ашык гилас өндүрүлөт. Ошонун 30%га жакыны чет өлкөлөргө экспорттолот. Ал эми өрүктүн жаңы сорттору эгилген быйылкы жылы 6 гектар жерден 13 тонна көчөттүн Рубиция, Приция деген сорттору бүгүнкү күндө ошол 13 тонна экспорттолду. Баткен облусунда дээрлик ар бир үй бүлө өрүк өстүрүп киреше табышат. Аймакта 8000 гектарга жакын аянтта 10го жакын өрүктүн түрү өстүрүлөт. Жылына 100 000 тоннадай жаңы өрүк же 25 000 тоннадай кургатылган өрүк жыйналат. Түшүмдүн 60-70% экспорттолот. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.